Мына кереметти карасаңыздар. Өзүбүздүн желек чагылдырылып мына жакыныраак кылайын. Өтө сонун, курушкан ушуну айылдын жаштары биримдикте куруп болмошту. Биз азыр Баткен облусунун Кадамжай районунун Абдусамат айылында турабыз мына. Ушул жактан түп-түз асфальт менен жүргөндө, кичине жүргөндө жер сатылат экен. Достор, даяр үй менен бүткөн бардыгы биздер менен чогуу көрөбүз. Бул жагында болсо Сапар досубуздун ПСК блогу. Мына ушул жака дагы келип ПСК блог, колодец, Еврозабор, газоблок бүт баары ушул жерде бар. Келесиңер ушул жерге. Ушул жерден аласыздар. Абдусамат айылы, Кадамжай району. Биздик катталуучулар, көрүүчүлөр, сиздерге бул жарнамабыздагы жагат деп ойлоймун. Анткени ар бир көрүүчүгө бул пайдасы тиет. Биз стройка болуп жаткан бир жаңы үйдүн ичиндебиз. Кетип жүрүңүздөр, биз менен чогуу болуңуздар. Заманбап технология менен үйүңүздөрдү күндө устабагам деп отурбай, bir күндө бүтүрүп чыгып кетишет. Азыр 5 бөлмөнү bir күндө шубап бүтүрүп чыгып кетишет экен. Жүрүңүздөр, көргөзөбүз. Келеңиздер. Мына караңыздар, Кыргызстандын бардык жерине барып шубап беришет. Метр квадраты канчадан, канча сомдон бардыгыны төмөндөгү телефон номерлерге чалып сураңыздар. Заманбап, сапаттуу, жакшы кылып bir күндө бүтүрүп шубап бүтүрүп беришет болот. Мына биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, биз үйгө келдик. Негизги жолго жакын. Бул жакта садик бар. Жол асфальт болгон. Ошол жолдон аркада жаа көргөзмө сиздерге. Ошол жерден бир аз жүрүп эле ошол дашта кичине бир 20 метр бурулуп туруп, мындай бурулсаңыздар, мындай эле бурулганда келип калат экенсиздер. Ар жакта канал бар, суу кенен, светтер келген, мына үйлөр бар, жаңы кошуналар, мына жаңы көчүп келген, жаңы конуш. Ушул үй 15,5га 12,5 болуп түшкөн экен. Караңыздар, подвалы дагы өтө жакшы экен. Азыр бир кирип көрдүм. Бул жерге баягы базарга жакын, бул жагы Баяман деп көп чыгарамын мен, Баяман базарына. Мына заборлор дагы кирпич болуп урулган экен. Бисмиллахиррахманиррахим деп биз кирели дагы ошол подвалда. Подвал бул жагы дагы подвал экен ошондо. Полный, ошо жана биз көргөн входдон кирет айланып. Кыскасы подвал дагы полный подвал болуптур. Ичинде кондитерский ачып, швейный цех, тигүүчүлүк ачып, ишкерлер, соодагерлер. Өтө сонун иш, бизнес жүргүзсөңүздөр болот. Себеби подвалын дагы толтуруп койбой, атайын ушул бизнеске ыңгайлаштырылган экен. Бул жагы базарга жакын. Анын үстүнө бул жери сыгыраак айыл, биздин Орозбековго карагандачы. Анан подвалда салкында жыргайышпастан мына айланасы мына бетон тосулуптур. Жер 18 соток. Документтери бүт баары жайында. Басын алып шашпай туруңуздар, азыр басын айтабыз. Бул жакта ошол өрүктөр турган жерге чейин жер. Бул жагы дагы тосулган мына. Үйдү айландырып көргөзөйүн. Кирпич менен түшкөн, бүткөн. Бетондор бийик болуп жакшы коюлган. Аква эшик терезелери коюлган. Мына караңыздар, заманбап. Азыр бул жагы сливтик ошондо, душтун жанагы слив эмелерге атайын чукуланган. Энди неге сатып атат экен, ушундайды салып алып дегенде суроолор төлөшү мүмкүн. Эми бул адамдын өзүнүн башка жеке пландары бар экен, ошол себептен сатылып жатат. Эч кандай талаш тартышта эмес. Алсаңыздар, мына темир эшик коюлган. Бул жагыда мына ойбой толтурулуп, эмелер коюлуп. Сабыр азырактар, кичине сабыр турасыздар азыр. Басын айтам силерге мына. Бул жагы толгон, бул жагы охо деп бул жагы площадка го, бай. Хозяин. Фонарик жандырам эми. Мына. Бул жагы да өзүнчө бир бөлмө. Жайында кадимкидеги жашай бере турган кылып коюпсуз да бул жагына. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү го. Кадимкидей мына квартиранттарды киргизип койсоңуз болот экен. Бул жакка базарда иштешип, Жалал Абадтан, Оштон, Кара Суудан келгендер, квартирант болуп жашагандар да бар бул жердечи. Ошондой эле бул жерде интернациональный айыл болуп калды. Мен барсам Кадамжай району Абдусаматтын айылдары Баткырбай деген ойлор болбосун, туурабы? Ушундай бүт жактан келип жашагандар бар экен ушул жердечи. Суу бар, садик жакын, мектеп жакын, жолдор асфальт болуп калды, базарга жакын.
Любой мына бүт бардык соода иштери жүргүзсөңүздөр болот. Бул жака королорду салып туруп мына жерде кенен 18 сотик. Букаларды багып, кочкорлорду багып дегенде жүрүңүздөр, эми үйдү ичин көргөзөбүз силерге. Бетонду көрдүңүздөр. Бардык нерсенин фундаменти жакшы болуш керек деп, мына фундаменти дагы жакшы куюлган экен, мына пышкан кирпич. Аква терезелер. Срочно сатылат. Достор, срочно. Өтө срочно. Акча зарыл. Зарыл болгон үчүн сатат да, болбосо мен сатат дейсиздерби? Бисмиллахиррахманиррахим деп эшик терезелер, үйдү ичин көргөзөлү. Коридорду дагы кенен курган экенсиз. Кээ бир күйлөргө кирсек, мына тар 15,5 га 12,5 болот кандай экен. Узун 15,5, турасы 12,5 болот, караңыздар, площадка. 1 2 3 4 5. Мынау кухня экен, бул жагы. 5-6 бөлмөлүү экен да. Мунун ичинде бир аз ремонт жүргөн экен. Бул жактары эшик коюлуп жүрүңүздөр, жакшы жагынан көргөзөйүн. Мына бул жери сиздерге чистый спальня болот. Телевизорду коюп алып көрүп, мынакей караңыздар. Өтө сонун. Эми бул бөлмөнү көргөзөйүн сиздерге. Чоң, мына бизде күн ушул чыгыш тарап, күн бул жагдан тиет, бул жагдан тиген. Эки жактан терезени коюп жакшы кылып турсуз. Бул жакка телевизор илинет экен, бул жакта. Бул жак кухня. Bir bölme. Bir bölme бул жак. Чоң адамдар. Күн тийип туруш үчүн. Туура. Бул жагы мына ремонтту жүргүзүп аласыздар. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мына. Мынакей терезелер коюлган. Ушундай кичине майда чүйдө иштери калганда азыр Материалдар бар. материалдар барбы? Бүт материалдар бар экен мына. Бул мани берип коебуз. Мына гипсокартондор бар, профилдер бар. Мына эгер уста адам сатып алса, өзү оңдоп алат экен да, катырып тарс. Материалдар сиздерге бонус катары калат экен мына. Стекловата бар жаткан. Стекловата бүт бардыгы көрдүңүздөрбү? Буюмдар эрекет. Буюмдарга чейин. Мына эми тышкы жагынан көргөзөбүз сиздерге. Мына таштар, муну бардыгын калтырып кетет мына. Жүктөп кетет беле. Күнгөйдү каратып, сонун болуп түшүп турүй. Үйдүн нар жагына өтүп көргөзөлү, жүрүңүздөр. Мына туугандар. Баасы 8 миллион. Биз өзү 8 миллион деген цифрага үйрөнүп калыптырбыз да. 8,5 миллион өзү расход деле көп кетти деди. Эми мен 8 миллион деп койдум. Сүйлөшөсүздөр эми. Мына баасын уктуңуздар. Кайра айта бербейин, эми жүрөгүңүздөр түшүп. Мына бул жагындагы мындай кылып. Үйгө мындай эле кошуп туруп, уруп койгон экенсиз да дубалда. Эсин айтымына караганда өзү вот китепте мынау жерден болгон экен дейт. Караңыздар, ушундай инсаптуу адамды мен кээде гана учуратам. Машина коюлган, ушунун жарымына чейин дейт. Мен атайын бул жака кичине качырганмын дейт. 1,5 метр жерди ээлеп алып менми, аны өлсөм көрүнмөй ошого алып кетемби деген ойдо албаптыр. Мына канал, Матис кетип аткан жердин бер жагында канал бар. Суу бар кенен. Бул жерде чукулатта суу чыгаргандар болду. Чукулатып. Канал жакында бизге. Мына 8,5 миллион. Эми жарымын алып таштаганда ошондо сиздерге 8 миллионго түшөт экен да. Долларга эсептеп туруп, шытыр этип туруп эсептеп туруп алып кое бересиздер мына. Эми кымбат дегениңиздер менен пустой жер 2 дарбаза экен, Пустой жер дагы азыр бизде ушул жерлерде эле 2 миллион болуп атат. Ушул жерде, себеби районго жакын, мектептерге жакын, сай жер эмес, садикке жакын, асфальт жолго жакын, базарга жакын болгондугу үчүн. Ошо төмөндөгү номерлерге чаласыздар, сиздерге айландырып көргөздүм. Биздин кыска жарнамаларыбызда дагы чыгат. Жаккандар тез алып коюңуздар. Баасын айттым. Кызыл китепчелери бар, документтери бар. Бат эле өткөрүп берет. Мына. Эме трансформатор кайсы жакка коюлган? Ал деле жакын жер окшойт, О, бул жакта дагы кошунун үйүндө той болуп атат экен. Жүрүңүздөр, тойго кирип чыгайлы. Шарларды байлап. Эми билбейм, кесме тойбу, узатуу тойбу, бала үйлөө тойбу, той жакшы да. Бул жер бүт адамдарга берилген экен да, участок, Бул жакта да адамдардын жери, кошунуздар.
Не демекчи эми алпаңыздар жаман комменттерден алыс болуп, баягы мышыкпайга жетпей сасык дептерден кылбастан, эми алганга акчаңыздар жок болсо жакшынакай сөздөр жазып кое бериңиздер эми. Жаман сөздөр жазып эле адам жүрөгүн сыкпай. Рахмат. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүннөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз.